Keyingi söz суроо берүүчү Чойбеков Бактыяр Каныбековичте. Рахмат, Мурадил Жанышбекович. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылган коноктор. Биздин көчмө жыйын боюнча ушул Таласта дагы көчмө жыйын өттүк эле. Ошол боюнча биз чечимдерге киргизген боюнча маалымат берип коесуз да, же мен тизмени айтайын? Же өзүңүз бересизби? Тизме менен эле. Тизме менен болсо анда биринчи сунуш эле. Көпүрө базар Каракол ашуу төр боюнча Чүй областына Кара-Балта шаарына чейинки стратегиялык багыттагы альтернативдик жолдун теозун эсептеп чыгуу маселеси бар эле. Сиздер 2023-кө киргизип баштайбыз дегенсиздер. Ошол боюнча маалымат кандай болуп атат? Бул жол боюнча негизи көп жылдан бери айтылып келет. Анан Кыргыздор транспорт институтунун специалисттери кайсы бир жылдары да эски көп жыл мурун бул варианттарды да караган экен. Перевал абдан бийик, жолдун кыскарышы менен баягы экономикалык тиги пайдалуулугу аз деген жыйынтыкты айтышкан. Бирок биз жаз келгени менен, ошо күн жылганы менен дагы бир жолу рекогносцировка кылып көрөлү. ТО жасабайлы, баягы чыгымдарды көп кетирбей. Ошо рекогносцировка жасап көрүп, алдын ала баягы анализдеп туруп, андан ары барышыбыз керекпи? Ошол жол канчалык деңгээлде керек болсо, анан ТО жасап, андан аркы процедураларды кылсак деген ойдобуз. Силер жаңы келген министрлик, жаңы мындай командаңыздар менен келип, мурдагы министрликтердин иштеп кеткен министрдин жоолоруна каршы болуп атасыздарбы, же кандай болуп атат? Андай ой жок, бирок биздин оюбуз канчалык керектүү экенин, баягы өзүнүн стадиялары бар да, жумуш жасагандын. Биринчи баягы предварительный анализ кылып, андан өтсө, анан ТО жасалып, анан ТОдон өтсө, анан долбоор жасалат да. Ошол шарттар менен эле кетсек деген ой. Силерге чейинки министрликтердин бул жол керектүү экенин, ТОнун 2023-кө бүтүрүп карайбыз деген чечими бар болчу да. Ошол чечим кандай болуп атат деп атам ошол чечим боюнча? Сиздердин оюңуздар өзгөрүлүп калдыбы анда ал жол боюнча? ТО жасаганга действительно чоң чыгымдар керек. Эгерде ошол биз рекогносцировка кылып көрөлү күн жылганы менен, баары кыштын күнү мындай иштер жасаш кыйын экен да. Сиздер айттыңыздар иштерин. Деме бул оор экен. Сиз бардыңыз беле ошол ашууга? Ашууга барган эмесмин, бирок картадан карадык специалисттер менен. Мен өзүм ошол ашууга баргам. Ошол жерден өзүм өткөм. Жөө басканбыз. Ошон үчүн мен сиздерге айтып атам, ал жол керектүү жол. Себеби дегенде мынакей 2022-де дагы туннель боюнча тыгындар болду. Ошол жерде биздин жүргүнчүлөрүбүз өтө албай калды канча убактарга. Анан сиздер альтернативный дагы бир туннель салабыз дедиңиздер эле. Таласка андай пока вариант жок, альтернативный туннель. Жок, мен сиздерге Талас жөнүндө айткан жокмун. Туннель боюнча бир эле туннель бар го, ашуу суу самырда туннель боюнча. Сиздер беребиз деп мынакей маалымат каражаттарына да өзүңүздөр жарыша албадыңыздар беле? Бишкек-Ош жолунда альтернативный туннель боюнча варианттар иштелип каралып атат ГЧП формасында. Эгерде ошондой инвесторлор, кызыккан инвесторлор бар, алар менен келишсек, биз ошо ГЧП негизинде туннель салсак деген оюбуз бар, планыбыз бар. Кыскасы, бул жолду азыр сиздер карабайт экенсиздер да анда. Жок, күн жылысын, Бактыяр Каныбекович, күн жылыганда мен айттым, рекогносцировка кылгыла дедим. Эгерде чындыгында ошол бизге керек болсо, биз ТО жасайбыз, дальше иштерди жүргүзөбүз процедура менен. Мейлиңиздер, бул менен чогуу иш алып барайлы, кааласаңыздар, мен сиздер менен чогуу барайын, мен жол көрсөтөйүн. Чыгымдарды өзүм каражатым менен көтөрөйүн, сиздер макул болсоңуздар. Экинчи маселе боюнча Талас районуна караштуу Арал айылынын негизги 2 километр көчөсү бар болчу да, негизги. Ички көчө. Ошол боюнча биз киргиздик эле бул боюнча дагы комитеттин чечимине. Бул 2023-дө титулдук листте жок экен. Кийинки жылдары карайбыз деп атасыздар. Уруксат берсеңиз, Дыдыхандын жетекчиси жооп берип койсунчу.
Бул Арал айылынын жолу быйылкыга каралган жок. Кийинки жылдары биз быйылкы каралган жалпысынан Талас областы боюнча 19 километр жол каралды. Анын ичинен Талас Нылды Покровка 3 километр, Жергетал Калба 1 километр. Көтүрүңүз, токтоңуз. Каралды, каралган жок мына Арал? Жок да. Жок, быйылкы жылы каралган жок. Жок. Талас Нылды Покровка жолу. Биз комитеттин жыйынын ошол жерге эл менен чогулганбыз. 3 километр каралды быйылкы жылы. 3 километр каралыптыр. Биз 13 километр убада берип келгенбиз. Ошол жерде Табылды Капырыч деген замминистр бар эле, ал дагы чогуу бар деле биз менен. Ошо өкмөттүн өкүлдөрү бар деле биз менен. Анан биз эмне элге калпычы болобузбу? Абдыкадырович, биз негизинен былтырдан баштап мына өтмөктүн жолуна приоритет кылып, былтыр 13,5 километр ошол жерде салдык. Быйыл да 12 километр ошол жерге киргиздик. Бул ошол Талас областынын жергиликтүү бийлиги, биздин ошол регионалдык бөлүмдөр менен мындай макулдашылып анан киргиздик да. Сиз айткан жолду биз кафлажение бекирелек, пока ошого карап көрөлү. 13 километрди карайлы муну. Биз ошол жерден жалпы комитеттин мүчөлөрү барып туруп ошол жерге эл менен жолуганда биз убада бердик эле баарыбыз. Анан эртең Калпычатка конобуз да сиздер менен чогуу биргеликте. Муну эми капитал салымдардан карап быйылкы жылга киргизгенге аракет кылайлы. Мына Талас районуна караштуу Бердик айыл аймагында Арашан айылынын жолу 4 километр. Ички 2 километр, ошол айылга кирип бараткан 2 километрда убада бергенбиз. Бул Союз учурунда дагы асфальт көргөн жокпуз деп эл ошол жерден айтылганда, бул дагы жок. Кийинки жылдар карайбыз деп атасыздар. Бакай Ата районунда мынакей Акназаров айылындагы Көкташ айылынын 1,5 километр калган. 2 айылды кошун, 2 айылды кошкон жол. Буну да кийинки жылы карайбыз деп атасыз. Былтыр 2022-де ошол 3 километр эле 1,5 кылдыңар, 1,5 калды. Булар бизде Биз мынакей комитеттин чечими чыккан жолдордун бирөөсү да кирбептир да Талас областы боюнча мен сизге. Ушундай эле айтайынчы. капитал салымдар беренесинен карап неме кылабыз. Ушуну киргизгенге аракет кылайлы ушу жолдорду. Сиз былтыр кызматта болчуңуз да туурабы? Ооба. Анан сиз кызматта болсоңуз, сиздерге сунуштар түшкөн, комитеттин чечими буйруктар келди, анан эмне кайра министр ушундай чечим чыгарып атабы же замминистр ушундай чечим чыгарып атабы? Мен жана башында айтпадым, биз негизинен приоритетте ошо багы өтмөктүн жолуна перевалга басым жасап, тиги жергиликтүү бийлик менен дагы өзүбүздүн ошол структуралар менен да макулдашылып, ал жерге 2 сулай ошол 12 километр жол каралды быйылкыгача. Мен сиздин жооңузга, замминистрдин жоона мен түшүнбөй атам. Кандай деп атсам, эмне деп атсам? Салынабычы, салынбайбы, ошону айтыңызчы. Бактык Канекич, жогоруда айтты го, Талас Нылды Покровка 3 километр кирди, 3 километр кирди. Баарын бир күндө киргизгенге мүмкүнчүлүк чындыгында болбой атат. Каражат тартыш, суроо талап көп. Анан жогоруда айтты, приоритеттерди карайлы депчи. Приоритет азыр Талас Сусамыр Талас Тарас жолу өтмөк ашуусунда билесиз, абдан чоң көйгөйлөр бар. Былтыр ал жерге дагы чоң көлөмдөгү объем жасалыптыр. Мына быйылкыга дагы 12 километр киргизип, ошо эң транспорт көп жүргөн жерге биринчи карайлы деп атабыз да. Жетекчиликтин дагы суроо талаптары ошондой болуп атат. Биринчи приоритеттүү түрдө негизги жолдорду, магистралдык жолдорду, облустук жолдорду, анан жергиликтүү жолдорду. Ошон үчүн жергиликтүү жолдорду сиздердин суроо талаптарыңыздарды частично киргизгенге гана мүмкүнчүлүк болуп атат. Талант Осмонбекович, приоритеттүү жол деп. Мынакей бүгүн ошол жерде 2000ге жакын эл жашаган Нылды менен Сарыбулак айылынын элдери ошол Талас районунда Көгөй айылына 13 чакырым жолдун айынан мынакей маселе болуп атат да. Канча жылдан бери. Же булар катын катнашы жок болсо, баягы ооруканага бара албаса, базарга бара албаса,
Мына приоритет деп ушуну айтсак болот. Элдин талабы бул. Же мен жалган айтсам, мынакей комитеттин мүчөлөрүнөн сураңыздар ушул жерден. Биз убаданы берип келгенде. Сиздер мына 3 километр киргизебиз деп атасыздар. Аксакалдар батасын берип ошол жерден. Узат деле бизди. Азыр бизди каргайт эми. Эми Же салбайбыз деп айткыла. Салбайбыз Талас областына ошол биринчи жанагы бүгүнкү комитеттин чечиминен алып салган Талас-Тарас жолун эле салабыз дегиле, анда калганын салбайбыз деп айткыла. Биз дагы ошентип убада берейли анда элге. Айтайлы. эске алалы, мүмкүнчүлүккө жараша эске алалы, бюджет жайында дагы өзгөрүүлөр болот, капиталдык салымдар беренесине да Ошон үчүн урматтуу жетекчилик, биз мына комитеттин чечимин чыгарган чечимине силер биринчи приоритет коюшуңуздар керек. Биз анткени ошол жер менен эл менен сүйлөшүп, ошо элдин талабы болуп атат. Анан сиздер өзүңүздөр ылайыктап бизге ушул жер керек экен, же болбосо бирөөлөр чыгып бизге мына жолду салып бер деген нерсени токтотуш керек. Ооба, туура айтабыз. Өтмөктө маселе бар, өтмөк жолунда. Аны да чоң карайлы. Ошон үчүн эң биринчи мына приоритет кое турган жер мына Нылды Талас жолунун ортосун 13 километр. Башка жолду салбасаңар да мына жолду салышыңар керек, 13 километр. Область боюнча. Карап көрөйлү, байкайлы. Кийинки силерден кийин келип калган эртең дагы министрге алмашып кетсе кандай болот? Биз жаңы эле бир иштеп баштасак эле улам эле алмашып кетип атат. Кандай кылабыз? Талант Осмонбекович. Бактыбек Кандыкович, 3 километр кирди титулга. Андан калганын эми баягы капитал салымдарга киргизели. Анан эми 10 километрин сразу быйыл салбайбыз, конечно. Ошол бөлүнгөн акча жараша 3 километр, 5 километр ошону улантып кошуп бүтүрөйлү. Мына өткөндө дагы Бактой Күсөнч сунуш берди эле. Ар бир районго центрине 3 километрден жолду киргизгиле салып берейли деп. Буга чейинки ошол салынып жүргөн да. Азыр ошол жолдо сунуш эмне болду? Сунуш берди эле, ошол карадыңыздарбы? Эми биз администрация менен жумуш алып барып атабыз азыр. Расчетторду жазап, ошо жылына канча акча кетчү эле деп. Мунун баары эле каражатка байланыштуу экен. Бизге ошо администрация тарабынан ушундай тапшырма коюлган, негизги жанагы чоң жолдорду майдалабай чоң жолдорду бүтүрөлү депчи. Мисалы Нарынбаетова жолун чоңураак ушундай жолдорду бүтүрөлү, Алабыка, Чаткал жолун бүтүрөлү деп ошол жактарга каражат көбүрөөк каралып атат да быйылкы жылкыга. 3 километр боюнча биз сунуштарыбызды айтып атабыз. Талант Осмонбекович, мен сизге сунуш берет элем. Так ачык айкын иш алып барайлы. Жол салынат десе салайлы. Салынбайт десе салынбайт деп ачык эле айткыла. Элди үмүттөндүрбөй, бизди калпычы кылбай. Ушундай өтүш керекпиз да, болду да, ушуга чейин мындай эртеңки күн менен мындай убадаңар берип келдиңер, бүгүнкү күндө аткарбай атасыздар. Биздин комитеттин чечимин аткарбагандан кийин анан башка маселени билбейм кантип аткарасыздар. Анан кийинки келгендер, кийинки кызматкерлер, мурунку кызматкерлерди чечимдерин аткарбай билбей атасыздар да. Даяр дагы эмес экенсиз. Билбейм эми кантип айтабыз. Азамат Абдугарович, многу Маймак станциясы боюнча сизге кайрылдык эле да. Ушул кайра жандандыруу боюнча. Ушул жагынан иш алып бардыңыздарбы? Саламатсыздарбы, Бактыбек Кандыкович. Ооба, биз азыр маалымат бергенде сизге бул станция оперативный управление казак темир жолду. Ошондон биз булар азыр казактар менен сүйлөшүп атабыз. Алар бизге февральга чейин, мартка чейин маалымат беришет, кандай обновление, кандай каражат ошол станцияга
берет. Ушуну быйылкы жылга да аракет кылсаңыз, Азамат Абдыгерович. Анан могу Маймак айыл өкмөтү менен сиздер Казакстанга иш сапар менен бармак элеңер. Ошо ортодогу келишимдер боюнча ушунда айткан жоксуңуздар да, кандай болду? Бардыңыздарбы, барган жоксуздарбы? Жок, барган Бар жок. элексиздерби? Ошону бир карап коюңуз. İşinize ilgili olsun. Rahmat. Рахмат.